урматтуу Кыргыз мамлекетинин спорт академиясынын жааматын 65 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ишиңиздердеги ийгилик жана ошондой эле спортчулар жана ошол академиянын бүтүрүүчүлөрү кыргыз элине ар дайым кызмат кылганга дайым даярбыз. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия спорт академиясынын жааматы сиздерди бүгүнкү 65 жылдык юбилейиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Куттуктоодо кыз келиндер күрөш федерациясынын атынан сиздердин ишиңиздерге албан ийгилик жана биздин академиябызга жакшы салымдарды кошуп келатасыздар. Дагы бир жолу сиздерди байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү 65 жылдык юбилей Кыргыз мамлекетинин дене тарбия жана спорт академиясынын юбилеyi менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушу спорт академиясынын көп бүтүрүүчүлөрү, ушу көптөгөн жетишкендиктери, бүгүнкү күндө тарыхта калган биздин спортчуларыбыз, балбандарыбыз, спортсмендерибиз ушунун баарын ушул биздин академиядан чыккан. Мен да ошонун бүтүрүүчүсүмүн. Ошондой эле азыркы убакытта биздин федерациянын күрөш федерациясынын вице-президентин жетектеп, ошондой эле олимпиада оюндарынын спорт түрлөрү боюнча директорумен. Ошо айта кетсем, биздин академияга ийгилик, албан ийгилик. Өмүрү узун болуп, ушу биздин 65 жылдык биздин ынтымагыбыз ары бүйөсүн. Биз ушул академиядан көптөгөн олимпийский чемпиондор чыксын. Ушундай ынтымактуу спортчуларыбыз ушул академиянын башы болуп, биргеликте спорттун дүйнөсүнө көп салымыбызды кылып, ийгиликтерди жарата берели. Байрамыңыздар менен. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жааматы жана биз 1989 жылкы бүтүрүүчүлөрдүн атынан жана ага чейинки институт маалында бүтүрүүчүлөрдүн жалпы баарысына мен ушул биздин академиянын 65 жылдык юбилеи менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушул академиясынын жааматына илгеркидей мен эмне калып кетмекчимин, илгеркидей адистери, профессионалдык деңгээлдери бийик болсо деп ойлойм. Не дегенде, мен де ушул академия эмес, институт кезинде ушул мекемени бүтүргөндөн кийин Кыргыз мамлекетибизге, жерибизге ушу Грек-Рим курама командасын жардамчы болуп, башкы тренер болуп 20 жыл иштедим. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Кийин окуучу балдарга өткөрүп бергенден кийин дагы мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Акжол Махмудов деген бала күмүш медалын олимпиададан алып келди. Ошо Грек-Рим күрөшүнүн кандидатына 3 олимпиадалык медалдарыбыз бар. Дагы албан жетишкендиктерди, ден соолукту каалап кетмекчимин. Рахмат. Кыргыз спорт академиясынын 65 жылдык маарекеси менен Грек-Рим күрөшүнүн курама командасынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дене тарбия жана спорт академиясынын 65 жыл маарекеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин окуу жайда эмгектенген эже агайлар узак убакыттан бери эмгектенип, өз колуңуздардан билимдүү инсандарды тарбиялап, университеттин келечеги үчүн албан ийгиликтерди жаратып келе жатасыздар. Дагы бир жолу академиябыздын жалпы жааматына албан ийгиликтерди каалап, академиябыз өркүндөп өсө берсин деп тилек кылам. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 65 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу мугалимдер, агайлар, урматтуу биздин эжейлер, ар дайым ден соолукта болгула, окуу жайыбыз өнүгүп өсө берсин. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 65 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Билимдүү, күчтүү спорт адистерин даярдаганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Мугалимдерибизге жана машыктыруучуларыбызга чын ден соолук жана терең ыраазычылык. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 65 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Академиянын жалпы жааматына, мугалимдерге, машыктыруучуларга чын ден соолук иштерине ийгилик каалайм. Терең урматым менен Айпери Медет кызы.